Кандайсыздар, апалар? Мен бүгүн жөн эле мындай эле эфир даярдадым. Бул эфир сиздерге пайдалуу болот деп ойлойм. Планы жок эле даярдалды. Анткени буга чейин окуп өспүрүмдөргө кандай сөздөрдү айтууга болбойт, өспүрүмдөрдү кантип туура эмес тарбиялап алабыз, ушул сыяктуу темалардын үстүнөн албетте тынымсыз окуп атам ар кандай булактардан. Анан мага ата энелерден суроолор келет. Балам ушундай болуп калды, мындай болуп калды, личкаларымдан суроолор келе баштады өспүрүмдөрдүн тарбиясы боюнча. Анан албетте бул өспүрүм курактай эле бала ошондой туура эмес тарбияга же болбосо туура эмес жүрүм турумдарга ээ болбойт. Буга чейинки баланын кичине мезгилиндеги туура эмес тарбиялардан боло тургандыгын түшүнүп, анан атайын бүгүн токсичные родители деген тема же болбосо уулуу деп коет экен кыргызча которгондо, же болбосо уулуу ата энелер же тарбиядагы туура эмес мамилелер деген теманы алып чыккым келди. Балким бул теманы буга чейин угуп эле жүрөттүрсүздөр, билеттирсиздер. Ошентсе да коомубузда ар ким ар кайсы жактан айта берсе, мындай агартуу иштерин жүргүзө берсек, ата энелерге пайдалуу болот эле. Же болбосо биздин аң сезимибизге терең орноп дегендей, терең түшүнүп кирип, ошол баягындай эмне деп коет, бала тарбия жактан Кыргызстаныбыз мындай эмне деп коет, Кыргызстаныбыз жогорку деңгээлде өнүгөт эле деген ойдомун да. Куш келипсиздер. Мына Зарипа апа жана Курманжан апа менин катталуучуларым экен. Анан менде өзүмчө жеке бул менин пикирим. Биздин менталитетибизде, кыргыздар менталитетинде өтө эле балдарды туура эмес тарбиялап турбуз да. Өзүм деле ушундай тарбияны көргөм. Биздин менталитет өтө эле ушундай балдарды ар кайсы жактан кысымдыкта көрсөтүпбүз дагы. Учурда ошондуктан элибиз ар кандай стресс абалда, же болбосо бактысыз абалда, же болбосо ар кандай жактан буга чейин ар кандай көз ачыктар менен алектенип келсе, анткени бул жан дүйнө бир нерседен неме кылат экен да, мындай кандайдыр бир нерседен издегиси келет экен да, баягы турмушунун суроолорунун жоопторун алгысы келет экен да. Буга чейин көз ачыктарга жапа турмак элдер каттай баштаса, учурда психологдор аябагандай көбөйдү. Бул жакшы жагдай, бул өтө жакшы көрүнүш деп айтат элем. Азыр элдердин баары психологдорго каттап жаткан учуру. Бирок психологдордун дагы өтө мындай динге туура эмес келбей турган, өтө баягындай кооптуу түрлөрү көбөйүп жаткандыгы бул бир аз өкүндүрөт. Динди түшүнөт экенбиз, мындай кылса күнөө, мындай кылса ката, мындай кылсаң шүгүр кыл, ыраазы бол деп. Бирок аларды психологиялык жактан талдоо болгондо өтө тереңирээк түшүнөт экенбиз деген ойдо болуп калдым да. Көрсө бул адамдын башталышы, адамдын бактылуу болушу, адамдын жакшы жашоодо жашашы, адамдын бактылуулук, рахатты сезиши баардыгы келип, бул үй бүлөдөн, балалык чактан, мындайча айтканда 90% баланын келечек турмушу, бактылуулугу бала кезден түптөлөрүн мен өзүм аңдап жеттим да. Анан ошол себептен дагы мисалы биздин ушул учурдагы баягы көйгөйлүү дейбизби, проблемасы көп түйшүктөрүбүз дейбизби, ошолор дагы бала кездеги травмалар экендигин аңдап атамын. Эми бүгүн ошол менин эфирим основной ушул билесиздер, өспүрүм куракка арналган. Ошол өспүрүм курак балдарыңыздар үчүн бир пайдалуу бир нерсе аламын деп, билим аламын деп угуп аткан болсоңуздар өтө ыраазычылыктамын. Жана бул өзүңүздөргө пайдалуу болот деп ойлоймун. Аз да болсо өзүм окуган, билген инсайттарымдан бөлүшкүм келет, сиздерге жагат деп ойлоймун. Так, бүгүн көтөргөн темам, бүгүнкү алып чыга турган темам туура эмес тарбиялар, же болбосо токсичные родители деп орусча издедим. Ал эми туура эмес тарбиялар, анан өспүрүм курактагы балдарга самооценкасын түшүрүүчү, өз баасын түшүрүүчү сөздөр, биз байкабаган абалдагы кандай сөздөрдү айтууга болбойт деген кыска 2 эфир даярдагым келди. Андан кийин андан ары кеттик. Мен билген, окуган маалыматтардан ценкалык ата эне дегенди которо албадым. Бул сахна дейбизби, сахнадагы ата эне, бул көбүнчө апаларга тиешелүү экен, апа деп сүйлөй берейин, бирок родитель деп окудум. Сахналык апалар булар кандай экен? Сахналык апалар өзүнүн хоббиси жок, өзүнүн кызыкчылыгы, жашоодогу өзүнүн
тандаган максаты, өзүнүн бир мындай өз жашоосу жок деп койсок да болот да. Өз жашоосу жок, өзүнүн хобби максаты жок апа эртеден кечке текшергени, артынан түшкөнү, кызыкчылыгы баласы болуп калат экен да. Бул да балага таасир берет экен. Мындайча айтканда, өзүнүн жашоосу жок апа, өзүнүн максаты жок апа баласын басса турса ар бир кадамын, мисалы үчүн тамак жесе, башка кылса, мектепке барса динамиктерин ачып текшерип, кичинекей балдарга баягы канча десем, бунун курагына жараша да карасак болот. Албетте 5-6 жашка чейин балага тыкыр көзөмөл салуу керек, но баланын жеке чек арасы, баягы өздүк личносттук дейбизби же өздүк инсандыгы дейбизби, жеке адамдык бедели же адамдык сапаты дейбизби, ошонусун этият кылышыбыз керек экен да. Анан өзүбүздүн максатыбыз жок болсо, өзүбүздүн хоббибиз жок болсо, балабызды өзүбүздүн максатыбыз катары колдоно алат экенбиз. Мындайча айтканда, өзүбүз жетпей калган кесипке балдарыбызды таңуулап, өзүбүз жетпей калган өнөргө балдарыбызды таңуулап, өзүбүз жетпей калган кандайдыр бир иштерге балдарыбыздын жетүүсүн каалап, өзүбүз балдарды инструмент катары колдонуп калбашыбыз керек экен да. Бул тынымсыз баланын артынан түшүп алуу. Мындайча айтканда, апа да өзүнүн жашоосу менен жашаса, баласынын тарбиясына да көңүл буруу, бул эң жакшы нерсе. Айрыкча өспүрүм куракта жетип калган балага ушул артынан такай түшүп алуу бул өтө кооптуу экен. Анткени өспүрүм куракта балдар өздөрүн чоң адам катары сезе баштайт жана алар бизге аң сезимдүү түрдө айта албаган өздөрүнүн жеке границасы деп коет го, чек арасы деп коет го психологияда, өзүнүн мындайча айтканда адамдыгын коргогон бир инсандык бирдемкеси пайда болот экен да. Вот ошол учурда баланы такай артынан көзөмөлдөй бергенибиз, баланын чек арасын буза бергендигибиз баланын келечекте өз инсандыгын, мындайча айтканда, өзүнүн каалоолору, өзүнүн бирдемкесин коргой албай турган, мындайча айтканда, сырттан ар кандай терс таасирлер болсо да, кийлигишүүлөр, критикалар, сындар, эмне деген сөздөр айтылса дагы унча калбаган, бул норма деп кабыл алып калган түшүнүк пайда болуп калат экен да. Эгерде биз баладардын ашыкча чек арасын буза бергенибизде, өспүрүм куракта эч качан, мисалы үчүн, телефонун текшергенге, комнатасын уруксат сурап киргенге, анан чөнтөктөрүн, сумкаларын ашыкча караганга болбойт. Анткени булар өздөрүнүн чек арасын коргоп баштады, алар каалашпайт. Бирок аны бул меники деп бизге айта албайт. Айтса биз балким көтөрө албашыбыз мүмкүн. Мына ушундай. Экинчиси шизофрения деп койткон, бул психологиялык термин. Мен муну мынтип түшүндүм. Балким психологдор башкача түшүндүрүп берет. Менин түшүндүгүмчө акылсыздык, же болбосо акмакчылык же жиндичилик деп түшүндүм да. Шизофрения ата-энелер дагы бул ашыкча баягы урган, жазалаган, мындай акмактык аракеттерди кылган ата-энелер да бар экен. Мисалы, буга дейт эң атактуу, белгилүү Майкл Джексон деген америкалык поп жылдызды биз билсек керек, улумундар. Ошол анын атасы ушунчалык шизофрениялык деңгээлде болгон экен да. Мындайча айтканда, баласынын ийгиликке жетпесе, аны эмоционалдык жактан, физикалык жактан дагы уур сокку калган экен. Эгер Майкл Джексон кандайдыр бир ийгилик жаратпаса, атасынын тепкисинде калган экен да. Ошондой ашыкча кол көтөрүп, ашыкча балага урган факторлор да катталат. Мисалы, мен азыр өспүрүмдөрдү окутуп жатам, ошондо бир 15 жаштагы кызга эле өзүнүн атасы кол көтөрүптүр да. Мына ошондой жоруктарды мен шизофрениялык деп айтат элем. Тем более анысында кыз баланы атасы уруу деген бул өтө кооптуу нерсе. Эгер кыз баланы атасы урса, анын подсознаниясинде же болбосо анын көмүскө аң сезими деп коебуз, ата урса, ата критикаласа, ата сындаса, эртеңки жашоосунда бул норма деп ойлоп калышы мүмкүн. Күйөөсү урса, ушундай мамилелерге ал урат, бул норма деп түшүнүп калат экен да. Ушунчалык кыз баланын жеке жашоосун бактысыз кылып коюшун аң сезимдүү түрдө билетпи, билбейтпи, билбеймин да. Ушундай ата жактан канчалык кыз балага камкор мамиле болсо, сыйда болсо, ал күйөөсүнөн ошондой мамилени күтөт да. Бул мага норма деп калат. Аң сезимсиз түрдө эле ошондой жашоону кабыл алат. Эгерде урган, же болбосо ушундай катуу айткан, сындаган, сөккөн учур болсо кыз балага тарабынан, анда кыздар күйөөсүнөн ошондой мамилени норма дейт, сабыр кылып жашай берет.
алар каршы чек арасын коргой албай калышат экен да, ушунусу менен коркунучтуу. Ал эми нарцисс ата энелер дегенде булар нарцисс түшүнүгүн билсеңиздер керек, албетте психология жаатында. Бул өзүн тааныбагандык, өзүн түшүнбөгөндүк, өз кызыкчылыктарын билбегендик, өзүнө эмне жагат, өзүнө эмне жакпайт, өзүнө эмне керек экендигин түшүнбөгөн ата энелер экен. Булар болсо, мен да өзүмдө ушундай бир аз немелерин байкадым, нарциссттик мамилелеримдичи. Балага отурса опок, турса сопок деген макал бар эле го элибизде. Ошол сыяктуу мындай тамакты жакшылап же болбосо математиканы жакшы окуса, физиканы жакшы окуу, ар бир кадамдарына кирише берүү же ар бир кадамдарын сындай берүү, же болбосо кандай десек, күрүчтү жакпайт десе анда макаронду жейсиң деп иш кылса, ар бир кадамдарыбызда баягы баланын табиятын түшүнбөйт. Анткени нарцисс апа өзүн да түшүнбөйт да, өзүгө эмне жагат, өзүнө эмне жакпайт билбейт, и баласынан дагы ошол мамилени күтө берет да. Мисалы дагы кандай деп түшүндүрсөм, тоотер түшүндүрө албай атам. Же мындай кандай десем экен, нарцисс бир аз эгоисттикке кирип кетет, эгоисттик мамилеге кирип кетет, өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон. А бирок бунун түпкү маанисинде өзүн түшүнбөгөн, өзүн тааныбаган апа баласынын дагы каалоолорун, баласынын да кызыкчылыктарын түшүнбөйт да. Бүгүн мисалы үчүн, бүгүн мектепте барып ырдагын десе, эртеси күн жок сен ырдабагын, бийлегин. Эртеси күн барып жок сен мектепте бүгүн бир нерсени, мисалы үчүн бир кружокко катышкан жок, бул жакпайт деп эле ар кандай нерсени балага таңоолай берүү, ар кандай нерсени айта берүү балада эмне кылат экен? Балада өзүдүк личностун таптакыр, өзүдүк инсандыгын, же болбосо таптакыр жок кылып коет экен да. Мындай балдар чоңойгондо өзү боло албай калат экен да, өзүн мындай түшүнбөй калат экен. Балага да эле ошол эмне жагат, эмне жакпайт өзүн тааныбай калат. Булар мындай балдарда нарциссттик апалардын айрыкча ата энелердин колунда тарбияланган бала жашоодо кандайдыр бир кыйынчылык учураса, алар тез эле стресске кабылып, тез эле чөгүп, чүнчүп кетет экен. Мындайча айтканда, алар өзүн түшүнбөйт. А эмне максатта барат, максат койсо деле ал максат балким өзүнүкү эмес. Эмне үчүн аны жасап атат, эмне үчүн аны ишке ашырып атат, аны аң сезимдүү аңдап жетпей эле элдер жасап атса, элдер кылып атса эле, элдер барып атса эле бара берет да. Мындайча айтканда, өзүнүкү эмес, өз жашоосун жашабай кала турган абалга чейин жеткирип коет экен да балдардычы. Анан ашыкча камкор ата энелер. Булар ашыкча мээримдүүлөр деп коебузбу, ашыкча камкор ата энелердин балдары көбүнчө мамина сыночек деген күйөөлөр бар го, ошол сыяктуу болуп калышы ыктымал экен. Же болбосо жүгүрбөй жыгыласың, чыкпа кулап кетесиң, ал жака барбай иттер бар, бул жака барбай мыш каймап коет деп эле балдарды ашыкча мындай камкордукка алып коргой бергенибиз балдардын өз келечекте өз демилгелүү болушуна, өз чечим чыгарышына, өз бирдемкеси эмне деп коет, инициатива деп коет го, өзүнүн мындай демилге көтөрүүсүнө тыюу салып чектеп коет экенбиз. Мындайча айтканда, баардык жоктон чектей берет, узкий коридор деп коет экен буну. Ошодо узкий коридордо чоңоюп калат экен да бала, мындай жашоого гибкий боло албай, ар кандай ситуацияга, ар кандай окуяларга, ар кандай кырдаалдарга ыңгайлашып кете албай, кандайдыр бир өмүр бою бирөө колдой тургандай, өмүр бою бирөө коргоп, ага жол көрсөтүп, багыт берип жашап жүрө бере тургандай абалга алып келип калат экен. Мындай ата энелердин балдары эртең чоң жашоодо, мисалы үчүн аялдар болсо күйөөсүнүн командасы менен жашап калган, же болбосо мектептер болсо дагы же апасынын же аялдын командасы менен жашап калган адаттарды пайда кылып алат экенбиз да. Эгерде ушундай ашыкча камкор кыла берсек баланы, ал жыгылып көрсүн, мындай албетте коопсуздуктарды билебиз, майда барат жыгылып көрсүн, майда барат ката кылып көрсүн, майда барат бирдемке болуп көрүп, анан өзү жашоодон сабак алып дегендей опыт алып, практика алып такшалганы жакшы экен да баланынчы. Андан кийин акыркы биз ашыкча эле, мисалы үчүн апалар ботинкалар моундай түп
түз болуп турсун, идиштер дайыма бирдей турсун, кийимдер дайыма моундай түз жыйылып турсун, дайыма китептериң бирдей тыккан болуп турсун деп эле ашыкча баягы правилаларга салган, ашыкча мындай немелерге койгон, не деп коет, эрежелерге сала берген немебиз болсо, адаттарыбыз болсо перфекционистке ылайыктуу, анда балдарды дагы перфекционист кылып коебуз. Же болбосо булар жашоодо мындай азыр учурда креативдүү өнүгүү, креативдүү заман болуп атпайбы? Аларда креативдүүлүк таптакыр жок болуп калат экен да. Жашоодо бир чекке кирип, чектин ичине камалып, неме ошонун ичинде гана ойлонуп кала тургандай. Сөзсүз мындай болуш керек, сөзсүз мындай болуш керек деп эрежелерге гана таянып, ал эрежелерди буза албай турган, ал эрежелерден чыкпай турган абалга түшүп келип калат экен да. Мисалы үчүн кандай десек, бул жумушту аткарыш керек, же болбосо бул идеяны ишке ашырыш керек десе, жок, бул мындай гана болуп калат деп эле мындай бала эмне деп коет, ой жүгүртүүсү өнүкпөй, өспөй, жашоого мындай кенен көз карашта карай албай, убактысын, өмүрүнүн эң маанилүү учурларын ошол тартипке, эрежеге, майда бирдемкелерге эле убактысын кетирип алат экен да. Жана азыр учурда ар кандай өзүн өнүктүрүүчү психологдор, тренерлер айтып жатпайбы? Майда барат үй жумуштарың булар экинчи планда, биринчи план сен өнүгүүчү планың, биринчи планда сен өстүрүүчү пландарың деп айтып жатышат го. Ошол ашыкча бизде баягы эрежелерге сала берген тарбиябыз болсо, кийимиң дайым түз болсун, кийимиң бирдемке болсун, дайым бирдемке шкафтарың түз турсун деген правилаларга сала бере турган болсок, бул балдар өмүрлөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн ошондой немеге, көп убактысын ошондой немеле эрежелер менен жашап өткөрүп коет экен да, кенен ой жүгүртө албайчы. Анан балдардын табияты негизи эле бала төрөлөр менен эле ушунчалык мээримге зар, бизге адам баласына аба, суу канчалык керек болсо ошондой эле мээрим бизге өтө керек экен да. Мындайча айтканда, биз мээримсиз жашай албай калат экенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, жанагы мээрим көрбөгөн адамдар ташбор жана кылмышкерлерди дагы иликтешкенде, ар кандай оор бирдемкелер менен, кылмыштар менен камалган, тюремщиктерди изилдегенде, алар мээрим көрбөгөндүгү окумуштуулар тарабынан далилденген. Ошол өспүрүм куракка чейин баланын 12 жашка чейин өспүрүм курактагы балага толук кандуу мээрим берилип бүтүш керек экен да. Мындайча айтканда, анын адамга 5 түрдүү мээрим керек деп айтылат. Буну билсеңиздер керек. Биринчиси мактоо деп, мактоо кылып туруш керек экен 12 жашка чейин. Экинчиден жардам берүү, үчүнчүдөн аны сылап сыйпап беркелетүү, белек берүү, анан убакыт ажыратуу, балага убакыт бөлүү. Ушул 5 мээрим чөйчөгүн дейбизби, сүйүү чөйчөгүн дейбизби, толук бала кандыруу алгандан кийин, анан алар жашоодо бактылуу болгонго ар бир көз ирмемден, жана учурда айтып жатат го психологдор, здесь сейчас дегендей, ушул эрежеге сүйүү чөйчөгү толгон бала гана ошол неме менен жашай алат экен да. Эгерде сүйүү чөйчөгү толбосо, ал дайыма өмүр бою сырттан сүйүү издеп, мени ким мактап койт экен, ким мени жакшы деп койт экен, адамдар мени жакшы десе экен, мени мактаса экен, же болбосо мени бирөө сындап койбосо экен деп башка адамдардын мнениясына көз каранды болуп, өз жашоосун өзү мындай кайгылуу, напряженный, нервный абалда жашап кыйналып калышат экен. Эгерде толук ата энеден мээрим алган бала эч кимдин мактоосуна дагы, эч кимдин колдоосуна дагы, эч кимдин ою, сөзү, мнения, көз караштары, критикаларына дагы реакция бербей жашаганды үйрөнүшөт экен да. Бирок бул эгерде биз ошол сүйүү чөйчөгүбүз толбой калса, экен ата энелер биз эртеден кечке жумушта болобуз, башка болобуз, балдарыбызга мисалы үчүн өзүм деле толук убакыт ушул 5 чөйчөгүн полноценный толтурганга мүмкүнчүлүгүм жок деп ишеним түрдө айта алам, анткени өзүмдүн да толтура жумуштарым бар. Бирок ошол сүйүү чөйчөктү бир белгилүү кыргыз психолог айтты эле, эч качан толбой калган сүйүү чөйчөктү адам өмүр бою эч жактан издеп таппайт деп. Көбүнчө сүйүү чөйчөгү толбой калган инсандар, аялдар өмүр бою күйөөсүн мени сүйүп койсо экен, мени мактап койсо экен деп күйөөсүнөн сүйүү күтө берет, ал эми эркектер дагы аялынан сүйүү күтө берет. Бирок эч качан аялы ага атасы апасы болуп бере албайт, же болбосо күйөөсү ага
апасы атасындагыдай мээримди бере албайт. Бирок ошол бул жагы бош, бул жагы пустота деп коет, бул жагы жетпей калган сүйүүнү сырттан, мисалы үчүн үйлөнгөн электер болсо башка жигиттен, башка кыздан, дагы үйлөнгөндөр күйөөсүнөн, аялынан күтүп издеп кыйналып мындайча айтканда жашоосун бактысыздык абалды өткөрүп алышы мүмкүн экен. Ал үчүн биз бир эле жолу балдарга Кудайды сүйдүрүп, Кудайды тааныштырып койсок, Кудайдан сүйүп ала билгенде гана ошол сүйүү чөйчөгү толот экен. Эгерде биз толук ошол 5 түрдүү сүйүү чөйчөктү толтура албасак, анда Кудай менен байланыштырганды балабызга үйрөтүп койсок, Кудай менен мамиле кылганды, мындайча айтканда динди таанытып койсок, балдарыбыз эч качан сырттагы нерселерге көз каранды болбой, сырттагы факторлорго кайгырып, чөгүп, чүнчүп, стресс, депрессияга түшүп калбай, бактылуу жашаганды үйрөнүшөт экен да. Анан ошол Америкада 2008 жылы алардын иликтөөсү боюнча бир айдын ичинде эле 50 000 бала ата-энелери тарабынан эмоционалдык, психикалык жана физикалык зордук зомбулукка кабылгандыгын далилдешип, алар ошол законду чыгарыптыр да. Өзүңүздөр билесиздер, Америкада балдар, ата-энелер балдарына катуура урушуп койсо же уруп койсо сотко бергенге акысы бар. Демек алар ушул бул законду жөндөн жөн чыгарбаса керек. Анткени бала ата-энеден травма алып кала турган болсо, ата-энесинен таарыныч алып кала турган болсо, өмүр бою жашоосу өксүктө, кайгыда, же болбосо бир өзүңүздөр билесиздер, кандайдыр бир урду толгус боштукта өтүп калат экен да. Ошондуктан балага туура мамиле кылуу үчүн ошондой законду киритип коюптур да Америкадачы. Эми алардын ошол закондорунда өзгөчө балдарга айтпай турган же балдарга жасабай турган мамилелердин 10 түрүн мен сиздерге бүгүн сабакта ушул түз эфир аркылуу бергим келди. Алардын законунда камтылган 10 эреженичи. Балага эч качан биринчиси балага таарынткан, кемсинткен сөздөрдү айтууга болбойт экен да. Балага таарынткан, кемсинткен сөздөрдү. Мисалы үчүн, биз кыргыз менталитети көз тыйып калууга ишенебиз ба, диний тараптан алганда дагы ошол мындай балдарды башкалардын назары жолдоп тийт дейбизби, ошол сыяктуу түшүнүктөрдөн улам. Мына Манас эпосуна деле берилет го, чоң жинди деп, Манастын атынчы. Ошол түшүнүктөрдөн улам биз балдарыбызды эркелеткенде дайыма кемчилдик жагын айтып эркелеткенде биз мындай каныбызга сиңип калыптыр да. Мисалы үчүн кара кызым, сары кызым, же болбосо көзү кичинекей болсо жымшык кызым, дагы бирдемке мурду делдегим, кулагы делдегим деген сөздөрдү өзүбүз байкаган абалда жакшы көрүп айтканыбыз менен бул баланын мээсине печатталып калып, анан өзгөчө ушул өспүрүм каракка, переходный возрастка жеткенде ошол жери тык этип мээсине орноп, анан мен сулуу эмескемин, мен жашынакай эмескемин деп сигналдарды бере берет экен да. Бала өзүн кабыл кыла албай калат экен. Өзгөчө ошол переходный возрастта идеалдуу сулуулукка умтулат да. Мен балдарга сабак берип атып жатып, жана Кытай, корейский актерлорду көрсөткөндө суктанып атасыңар десем, ооба деп баардыгы ушинтишет да. Демек алар ошондой идеалдуу сулуулукка умтулушат, жанагы баягы дүйнөдөгү стандарт нормаларгачы. Анан өздөрүн ага эч качан окшобогондугун, балким апасы делден кулагым, кара кызым деп эркелетсе, ошол өзүнүн минустарын ага теңейт дагы. Мен ушундай эмескем деп капа болушат экен да, өзүн кабыл албай. Ошондуктан биз эч качан балдарыбызды багындай кемчилдик жагын айтып эркелетип мактабашыбыз керек экен. Эми адамдар ар түрдүүбүз, эч кандай идеалдуу адам жок. Кудай ошентип ар кимибизди, бирибизди көзүбүз чоң, бирибизди башыбыз чоң, же болбосо бирибиздин колубуз, мурдубуз чоң кылып жараткан да, бул жаратуучу Кудай. Экинчи, балдарга провокациялык суроолорду берүү. Провокациялык суроолор дегенде мындай ачуу эмоция менен коштоп, мисалы үчүн кебетең кантет, же болбосо чаң болуп ойноп келсе, кийимиң кантет, не болуп жеш бул тамакты, жакшына жеш жокпу сенде деген баягы суроо түрүндө критика аралашкан сөздөрчү провокация деп коет экен да мындайлардычы. Не болуп жүрүш деп кеч калып келсе, ошондой кекеткен суроолорду бергенде бала ушунча баягы жооп бере албай, баягындай напряженный деп коет го, ушунча кысымга алынганын сезет экен да.
алар бир нерсени айткым келди. Бул бир биз кыргыз элинин белгилүү психолог айтат да, балдарды эч качан биз өзүбүз балдардан ашыкчы эле ата энелер күтүүлөрүбүз бар экенчи. Ашыкчы эле биз алардан идеалдуулукту, ашыкчы эле биз күткөн нерселерди талап кыла берет экенбиз. Рана Акматова 21 жашта деп айтты, Сейил Калдыбаева 24 жашта деп айтты. Имда мен окуган маалыматтар боюнча 24-25ке чейин, 20 жашка чейин деп айтып жүрөт. Баланын алдыңкы мээси ошол жашка барганда калыптанат экен да. Ошол жашта биздин күтүүлөрүбүздү орундап баштайт экен. Ага чейин биз баягы өзү билип китептерин түп-түз кылып, өзү билип таптаза болуп, өзү билип сабактарын жакшы окуп, өзү билип биз жумуштан келгичекте тамактарды жасап, бөбөктөрүн ыйлатпай соп-сонун кылып карап отурушун күтүп алганыбыз бул эң туура эмес экен. Балдардын алдыңкы мээси калыптанып элек. Анын үстүнө биз катар-катар 2-3 жумушту жамшап койгондо да бала бирөөсүн сөз унутуп коет экен да. Булардын мээси жакшы өсө элек деп түшүнсөк да болот экен. Өспүрүм курактагы балдар чоңоюп калса деле, пусть 15, 16, 17 жашка жетсе деле, алар дагы эле өспүрүм курактын бала чагынын элементтеринде жашап атат экен. Демек, ошол биз ошондой кебетен кантет, бул эмне акыбал, үйдүн акыбалы кантет деген сыяктуу эмоционалдык сөздөр менен балдарды айтпашыбыз керек экен да, чочтупчу. Андан кийинкиси милдет кылган сөздөр. Көбүнчө бул ата энелер жумуштан келгенде милдет кылабыз, баягы чарчаган абалда келип туруп, мен силер үчүн иштеп атам, мен силер үчүн чарчап келдим, сен үчүн мындайды кылып атам, сен үчүн контрактты төлөп атам, сен үчүн акча төлөп бирдемке кылып атам, сен үчүн деп милдеттерди кылганда бала өзүн күнөөлүү сезип кетет экен да. Мындай күнөөлүү сезим, билесиздер, психологияда укмуш баягындай терс таасирлерди алып келет экен. Анткени адам күнөөлүү адам жашоонун мыйзамы боюнча ал күнөөлүүбү, демек ал жазасын алыш керек экен да. Демек биз балдарды күнөөлүү сезимге алып келип койсок, алар жазасын каяктан алат? Албетте алар турмуштан алып калышы мүмкүн экен. Билесиздер, баягы окуп атканда болсоңуздар керек, бирок айтып кете берейин. Эгер биз дайыма өзүбүздү балдарыбыздын алдыбызда күнөөлүү сезип, же болбосо күйөөбүздүн алдыбызда күнөөлүү сезип, же кайын журттагы кандайдыр бир ким болсо деле бирөөнүн астында өзүбүздү күнөөлүү сезе берсек, биз жашообуздан жаза алып, кандайдыр бир трагедияга туш келип, анан ыйлап отуруп калат экенбиз да. Бул акыбал жаман экен. Демек, эч качан өзүбүздү күнөөлөбөйбүз. Күнөөлүү сезсек, анда бир аракет, демек, бир действие жасаш керек экен. Мисалы үчүн намаз окуганда окубай койсо күнөөлүү сезсек, албетте окуш керек деген сигнал. Ал эми жок эле өзүбүздү күнөөлүү сезе берсек, анда жаза алып калат экенбиз. Жок эле балдарга жакшы апа боло албай атам, нерсе боло албай атам деп күнөөлөө бергендин ордуна давайте аракет кылып, же болбосо кичине болсо деле мындай эркелетип дегенде ошондой адаттарды, кыймылды действие деп коет го, аракетти башташыбыз керек экен да, күнөөлүү сезе бербей. Балдарга биз ошондой милдет кыла берсек, өмүр бою баягындай ата энесинин алдында күнөөлүү сезим сездиртип коет экенбиз да. Булар өмүр бою ошол менен хронический күнөөлүү сезим менен жашап калышат да. Ата энелери бул дүйнөдөн көз өткөндөн кийин дагы ошону сыйлабай калдым беле, ушуну унутпай калдым беле деп өмүр бою күнөөлөп жүрө берет экен. Бул жашоосун кыйындатат, же болбосо рахат ала албай калат жашоодон, же болбосо бактысыздык абалдардын бир элементтерин жаратып калат экен. Андан кийин салыштырууларыбыз балдарыбыз, мисалы үчүн сен эмне үчүн байкеңдей эмессиң, эжеңдей эмессиң, эниңдей эмессиң, же кошунан баласыдай эмессиң деп салыштырууларыбыз дагы балдарды өтө оор абалга алып келип коет экен. Мындайча айтканда, салыштыруунун натыйжасында башкаларга атаандашууну, башкаларды жек көрүүнү, башкаларга көрө албастык кылуунун адаттарын пайда кылып алат экенбиз да, салыштырып атып. Айрыкча бир туугандарды бир туугандарга салыштырган абалда бир туугандар чоңойгондо бири-бирин жек көргөн же таарынышкан, катташпаган бир туугандарды көрүп жүрөбүз. Алар ошол үй бүлөдө бири-бирин салыштыруунун натыйжасында келип чыгат экен. Эч качан ошондой салыштырбашыбыз керек экен да. Андан кийин каардуу оор сөздөрдү айтуу. Мисалы үчүн каардуу оор сөздөрдү айтуу, колуңдан келбейт, башың жок, мээң иштебейт, сен эч нерсеге жарабайсың, бирдемке деген сөздөрдү айтуу, бул эмне деп коет? Вообще сөз жок да, просто баланы талкалап, баланы баягы Рана Акматова айткандай канаттарын кыркып жок кылып, кесип жашоосун дагы өмүр бою талкалап коет экенбиз да, мындай сөздөр менен айтуу мененчи. Андан кийин таштап кетем деп коркутуу. Мисалы үчүн
сен шоктон соң же сен ыйласаң мен сени тыштап кетем дегенибизде балдардын подсознаниясында билесиздер 3 жашка чейин же 12 жашка чейин бала ата энесинин программасы менен подсознаниясынын губка сыяктуу сиңирип алат ар бир сөздөрүн ар бир аракеттерин. Тыштап кетүү деген страх, коркуу менен жашап калат. Ал Кудайды унутуп калат, дагы только мени тыштап кетет деп жашай берет. Дайыма жашоосу напряженный мындай мени таштап кетишпесе деп коркуу калат. Анан чоң жашоодо мисалы үчүн аялдар балдарды биз таштап кетем мен сени деп коркутсак, чоң жашоодо күйөөсүн да мени таштап кетет деп коркуу менен жашайт. Же болбосо аял мени таштап кетет деген коркуу менен жашап, ашыкча кызганыч, ашыкча баягы текшере бериш, ашыкча ишенбестик күйөөлөрүн аялдарына ошолор дагы мени таштап кетет деген бала кездеги калган травмалардын остатыктары, калдыктары болот экен да. Эгерде ашыкча коркуу, ашыкча таштап кетет деп чектөө, айрыкча бул коркуу сигналы ушунчалык подсознаниеге жакын болгондуктан психологдордун айтуусу боюнча биздин жашообузга келип калышы ыктымал экен. Кийинкиси жалган убадалар. Жалган убадалар деген балабызга мен сага алып берем, ооба сен мен сага алып берем деп жалган убадаларды бере берсек, мисалы эртең алып берем, эртең сени паркка алып барам, эртең сага оюнчук алып берем деп жалган убадаларды бере берсек, анда балдарыбыз келечекте эч кимге ишенбеген, эч кимге мындай мамиле кылышы кыйын болгон жана ушундай деп коет абалга алып келип калат экен да. Мындай кээ бир адамдар бар, эч кимге ишенбейт, ошо бирөөгө ишеним арта албайт, же болбосо мындай команда менен, бирдемке менен, коллектив менен иштей албай калат экен. Кече мына акыры уруштум, туура эле кылдымбы? Только телефон көрөт убагында наушник салып отурат, чай ич десем да ичпейм дейт. Сиздин балаңыз телефонго көз каранды болуп калган. Телефонго көз каранды болуп калганда эч качан сиз урушуу менен калтыра албайсыз. Көз каранды болгонго чейинки факторлорду караш керек. Көз каранды болгонго чейин бала кыла турган иши жок болгон, же болбосо толук сүйүү ала албаган, эмне менен алек болушту билбеген, окуй турган кызыктуу китептери жок болгон, толук сүйүү ала албаган. Ооба сиздин көз каранды болуп калган. Көз каранды балдарга кандай мамиле кылуу керек? Анан кайсы учурда көз каранды болгон балдарга кандай мамиле кылуу керек деген менин постумда бар. Постум жазылган. Анан кайсы уровеньге чейин көз каранды болуп кетсе, ошол менин постумда карап көрсөңүз, психологдон кеңеш алыш керек. Кайсы учурда жеңилирээк деңгээлинде көз каранды болсо, анда не деп коет, өзүңүз аракет кылсаңыз болот, өзүңүз жардам берсеңиз болот деген постторум бар. Ошол посттордон толук карап көрсөңүз болот. Эмне кылсам болот дейт. Сиздин көз каранды балаңыздын азыр айттым, мындай деңгээлдерин карап көрүш керек. Канчалык деңгээлде көз каранды ал телефонго. Көз каранды болгонго чейин эмне, кандай таасирлер болду? Балаңызга эмне жетпеди? Сүйүү жетпеди, мээрим жетпеди, кыларга иш жок болду, өзүн алаксыздар, курс жок болду, кружок жок болду, же болбосо жашоосунда кандайдыр бир стресс болду, анын баарын карап көрүш керек. Ошо менин 2 постумду карап көрүңүз. Анан эгерде оор деңгээлинде болсо, анда сөзсүз түрдө психолог менен иштешесиз. Ошондой. Урушуу менен калтыра албайсыз. Мындайча айтканда, көз карандылык, телефон көз карандылык дагы бул кадимки эле башка эмеле баягы наркомания, арак, спирт, алкоголь, дагы бирдемке казиного көз каранды болуп калгандардын действиясы менен бирдей экен да, эч кандай айырмасы жок экен. Мисалы үчүн ичпеген, аябагандай көп ички кишини биз алкашты дейбизби, сен ичпе деп берсең, ал өчүшүп адан кайта иче берет. Ошол сыяктуу телефонго көз каранды болгон баланы көз каранды болбо деп урушсак, адан сайын боло берет экен. Аны урушуу менен токтото албайт экенбиз. Ушундай. Токсичный родители деген биринчи эфирим аяктады. Экинчи эфирди да кошуп кое берейинчи ушуга. Анын темасы башка болчу да. Бөлөк кылып сактап алайынчы лучше аны. Экинчиси кыска, мындан да кыска бөлөк кылып сактап коеюн. Так. Көңүл бурганыңыздар үчүн өтө чоң рахмат. Сиздерге пайдалуу болот деп ишенемин. Менин аракетим коомго болгон аз да болсо салымым болсун.
сиздер да укканыңыздар, өзүңүз балдарыңыздарды өнүктүрүүгө болгон аракетиңиздерден Аллах ыраазы болсун, мен өзүмдүн дагы Кудайым ыраазы болсун, элдерди кичине болсо дагы өз үлүшүмдү кошконума. Экинчи эфирди баштайын, бунусун өзүнчө кыска кылып сактап алайын. Ооба, стресс болушу мүмкүн деп ойлонуп атам. Ооба, стресс да болушу мүмкүн. Ошол менин посторумду окуп көрүңүз, анан менин директ баягындай жеке баракчама жазып көрсөңүз, анан дагы сүйлөшүп көрөбүз, Сизден дагы Аллах ыраазы болсун.